эч качан жоопкерчиликти өзүңө болгон тагдырга шылтап койбош керек. Мисалы, илим ал десе, оку десе, мен Кудай Таала насип кылышынча экен да, дейт да. Же болбосо жоолукка кел десе, Аллах Таала насип кылган күнү келем да дейт. Аллах Таала качан эле, канча кылым мурун эле сага насип кылып, өзүнүн буйругун берип койгон. Ал сен өзүң чечимиңди аткара албай жүрөсүң. Сен өзүң алсыздыгыңа баш ий албай жүрөсүң. Сен өзүң нафсыңды сындыра албай жүрөсүң. Ошол нерсени тагдырга шылтап жүрөсүң. Аллах Таала тандоону берет. Болгону Аллах Тааланын даанышмандуулугу, Аллах Тааланын билүүчү деген сыпаты менен сенин тандооң кандай болот экенин билип, ошону жазып койгон да. А бизде туура эмес түшүнөт. Аллах Таала жазып койгон экен, ошо менин пешенем экен. Деп анан ошон үчүн мен ушундай жолдо жүрөм. Же ошон үчүн бир кайсы бир нерсени кыла албай жатам дейт да. Жок, Аллах Таала сага тандоо берет. Ошол тандоо сага кайтат. Сен кайсы жолду тандап аласың?